ошол акимдин жанагы былыктары боюнча эки райондун булар ошо айыл өкмөттүн депутаттары чечет дегенге бул эч ким ишенбейт. Өздөрү да ишенбейт. Мисалы Базымчак алтын кени боюнча Көкташ деген айыл өкмөт бар. Көкташ айыл өкмөтүнө карайт. Көкташ айыл өкмөтүнө жылына 80-90 миллион сом акча бөлүнөт, бюджетине түшөт. Ошонун ишке ашырышы боюнча 5 жыл илгери Некстрой компаниясы ошол жерден 5 объект tutуп алган да. 5 жыл илгери бүтүрүш керек эле. Мына быйыл 2019 жылы быйыл биринчи объектин бүтүрдүк. Калганы 4-ü жатат. Ошол жерде бир окуя болуп өттү. Футболный аянтчада, мини футболный аянтчада толук бүтүрүлө элек аянтчада баягы дарбазанын устуну кулап кетип, бир баланы базып ошол жерде ошол өлүм менен аяктады, бир баланын өмүрү менен аяктады да. Бул 5 жыл илгери бүтүш керек эле негизи. Анан 4-өө калды. Бул жерде айыл өкмөт да кызыктар. Айыл өкмөт үн катпайт. Баягы фирмалар менен дагы бул айыл өкмөт дагы ошол компаниялар дагы бардыгы булар бир муштумга биригип алган. Бул жерде айткычы ошо бийлик өзүнчө тарап, жергиликтүү, аким бул бардыгы бир. Карапайым эл өзүнчө да. Эл үнүн айтып келет, жеткире албайт. Мисалы бизде действительно баягы өкмөткө өгөй өрөөөндөр деп турган маселе да бул. Биздин жолдорубуз да. Иши кылып бизде проблеманын бардыгы бизде. Жогорку кеңеште мен ушул маселенин көтөрүлгөнүн эч уккан экенмин, эки депутаттар немени айтып коюш керек, туура. Бирок эми менин оюм биз үчүн кызмат кылып аткандыр, эми эртең кийинки шайлоо көрсөтөт да. Кийинки шайлоо көрсөтөт, канчалык деңгээлде эл колдоп берет. Анан ошого жараша көрөбүз. Азыр бирок биздин айткан нерселерибизди булар биз баары өздөрүнө айылга барганда, мисалы ошо Азиз Турсунбаевга мен ушу суроо бергем, ушул маселени көтөрөбүз. Шайлоонун алдында дагы айткан өзү, мен ушуну элдин пайдасына чечип берем депчи. Парламенттен көтөрүп берем деп Азиз Турсунбаев. Бирок бул нерсе аткарылган жок. Ачык эле айтыш керек. Ошол эмес Исхак Пирматов бар бизден. Исхак Пирматов менен келип сүйлөшкөнбүз бул маселе боюнча. Бул маселе боюнча дандыр мындай кайдыгер мамиле жасады. Болгон анын Исхак Пирматовдун бир жерин айтып кетиш керек. Бул 2%-тик баягы мамлекетке кен валютадан түшүрүп берген 2% өнүгүү фонд ачкан. Мына ошол жеринде чындыгында анын менети бар, эмгеги бар. А бирок калган иштеринде уже баягы кайдыгер мамиле жасап турат да. Анан кээ бирлер айтат, баягы точно мен маалыматын бербейм, бирок маалыматтар боюнча айтат да. Бул эки депутаттын ошол бардык кисилердин ошол райондон, эки райондун бизнеси бар депчи. Ошо баягы утуп аткан компаниялар ушуларга тийиштүү деген бар да. Балким болсо ушундай чыгар. Дагы бир суроо атат, ошо жакында өткөндө активдүү депутаттар ушу Алабукка Чакалбай Дудукбечте Рыскелди Момунбеков, Элмират Сурамадиева жана башка өзү активдүү алып жүргөндөр. Эми алар кандай эмелер беришти? Активдүү депутаттар Момунбековторбу? Момунбековтор эми мындай болду да. Башында жакшы эле барышты. Башында баягы ура менен көтөрүп бүтүрүүчү деп барышты да. Бирок ошол жердеги эле активисттердин айтымында, мына ошо Жусуп эке ошолордун катарында жүргөн, баягы аким менен кол алышып эле чай ичип чыккандан кийин баягы Момунбеков жок болуп калган да. Келди да эки эле маселени көтөрүп койду. Келип туруп эки эле маселе бар экен деди. Байкадыңыздарбы? Эки эле маселе бар экен. Бири айлык аз, экинчиси эмне деп айтты? Ушул экинчиси унутуп калдым. Эки эле маселени айтып чыкты да. Ал жерде деген экологиянын талкаланышы, таза суу маселеси. Мисалы таза сууну айтып кетсек, жылына дүйнө жүзүндө 10 миллион киши таза суунун жетишпегенине көз жумат да. Биз таза суунун баркына жетпеген элбиз да. Ошо жаратылыштын экологиянын баркына жетпеген элбиз да. Мисалы эртең бүт ошол калдыктар болуп, баардык зыяндуу болот, эртең бизге калат.